Салам достор. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы суроолорду кантип туура берүү керек. Анда эмесе баштайлы. Келгиле, анда эмесе оюнубузду улантабыз. Силерге жаман байланышуу категориясындагы скриншотту көрсөтөбүз. Жаман байланышуу так ушундай көрүнөт. Бул жерде эмне туура эмес экендигин жана жакшы баралашы кандай болуш керек экенин ойлонуп көрүңүз. Дал ушундай. Жакшы онлайн байланышуу ушундай болуш керек. Мааниси кандай? Анда эмесе төмөнкү суроолорго жооп берүү менен берилип жаткан суроолорго мүмкүн болушунча маалымат беребиз. Биринчи, сиздин көйгөйүңүз кандай жана эмнени кыла албай жатасыз? Мисалы, видео курстардын порталына кире албай жатасыз. Экинчи, бул көйгөйдүн чечилишинен эмнени күтөсүз? Мисалы, бүгүн видео курс порталына кирүү. Анткени мен башкалардан артта калгым келбейт деп ойлоп жатасыз. Үчүнчү, бул көйгөйдү чечүү үчүн өзүңүз эмне кылууга аракет кылдыңыз? Мисалы, долбоордун координатору менен байланышууга аракет кылдыңыз. Ал маселе эмнеде экендигин билбейт экен. Төртүнчү, кайсыл бир көйгөйүңүздү кантип чечиш керек экендигин Google'дан карап көрдүңүзбү? Бешинчи, сизде эмне болуп жатканын түшүнүү үчүн сиздин катаңыздын себебин чалдырган сүрөт же видео тиркеп коюу мүмкүнбү? Ооба, бул жерде катанын скриншоту келтирилген. Көпчүлүк көйгөйлөрдү жогорудагы кадамдарды аткаруу менен гана чечсе болот. Бирок, дагы деле ийгиликке жете албай жатсаңыз, анда жогоруда биз айткан 5 суроого жооп берип, сурооңуздун маңызын сүрөттөп бериңиз. Ошондо сиздин сурооңузга жооп берүү жана сизге жардам берүү кыйла эле оңой болот. Бул ар кандай онлайн байланышууда өтө сонун жана пайдалуу тажрыйба.